Саламатсыздарбы, сиздер менен кулинардык канал Чакчак жана мен Бактыгүл. Бүгүн аябай даамдуу жана пайдалуу болгон козу карын менен мушуру деген тамак жасайбыз. Бул тамактын өзгөчөлүгү мына ушундай козу карын. Бул козу карын аябай белокторго бай. Эттин ордуна ушул козу карындан жеп, белокту өзүңүзгө толтуруп алсаңыз болот жана ар кандай витаминдер, В, С витаминдерине бай. Ошондой эле көзгө жана дем алуу системасына аябай чоң пайдалары бар. Мына ушинтип чайкап алып, анан үстүнө кайнак сууну куюп койсок, 20 минутада бул козу карын бышып калат. Салмагы өтө жеңил болот. Козу карыныбыз даярдалып жаткан учурда биз жер жемиштерибизди даярдап алабыз. Бир чоң пиязды туурайбыз, 4-5 тишче чеснокту, сарымсакты туурап алабыз. Андан тышкары пекин капустасын ушундай бир аз майдалап туурайбыз. Азыркы жайкы учурда ушундай жер жемиштерден, козу карындар менен тамак жасап, жеңил аш болот жана аябай витаминдүү болот. Бул жерде мен азыр сельдерейдин бутакчаларын туурадым. Жана албетте перец керек бизге. Ачуусун, таттуусун татыңызга жараша кошо бересиз. Бул жерде сельдерейдин жалбырагы тууралып жатат. Жана имбирь. Имбирь дагы билесиз, аябай жакшы натуралдык антибиотик жана денени ысытып, мисалы простуда болуп, грипп болсоңуз жакшы пайда берет. Ал эми бышырууга өтөбүз. Казанга бир аз майды куюп, 50 граммдай 4 жумуртканы чалып алабыз дагы. Бир аз ичине сельдерей кошуп коебуз, коозураак болсун деп. Анан ушундай көбүрөөк өлчөмдөгү ысык майга жумуртканы ушинтип куйганда аябай воздушный сонун омлет бышып чыгат. Омлеттин бышып атканы ушундай аябай кооз, кызык көрүнөт. Ушинтип көп майга бышырганда омлет аябай даамдуу болот. Жумуртканы бышырып алабыз дагы, өзүнчө чыгарып алабыз. Ал эми казанда май артып калат, ошол майга азыр биздин жер жемиштерибизди кууруп алабыз. Албетте биз көнүп калган эле пиязды биринчи кууруп баштайбыз. Чоң от менен пиязды кыпкызыл кылып кууруп алабыз. Пиязыбыз куурулуп даяр болгон соң, биздин туурап койгон ушу сельдерейдин талчалары менен пекин капустасын салып 2-3 мүнөт чоң отто кууруйбуз. Жана бир аз чеснок менен имбирди бүткесин кошуп коебуз. Капустаны туурап алгандан кийин 3-4 аш кашык томат пастасын кошобуз дагы. Аны дагы жакшылап кууруп алабыз. Жана помидор кошсок дагы кызыл болуп даамдуу болот. Мынакей биз жер жемиштерибизди кууруган чакта биздин козу карыныбыз муэр деп аталат. Ушинтип даяр болуп калды. Кайнак суу куйганда эле ушинтип 5-6 эсеге көбөйүп кетет. Даяр болду. Мына эми биздин жер жемиштердин үстүнө козу карынды салып, аны дагы 3-4 мүнөт чоң отто кууруйбуз. Козу карын менен эле бир тең ушул болгар перец жана ачуу перецти кошобуз, имбирди, чеснокту баарын кошуп, чоң отто 3-4 минутадан ашырбай кууруп алабыз. Андан кийин татымалдар кетет. Бул жерде 1 чай кашык лаза кошобуз, кызыл калемпир паприкадан кошобуз. Кааласаңыз ачуу калемпирден да кошсоңуз болот. Албетте туз, кара мурч жана 1 чай кашык сахар кошобуз. Татымалдарыбызды аралаштырып алып, андан соң же соевый соус, же китайский уксустан 3-4 аш кашык кошуп коебуз. Үстүнө 600 мг ысык суу куюп, аралаштырып, башында даярдап койгон жумурткадан жасалган омлетти жана сельдерейдин жалбырактарын майдалап тураганбыз, ошону кошобуз. Дагы бир сыйра жакшылап аралаштырабыз дагы. 10-15 мүнөттөн ашырбай орто отто кайнатып алабыз. Ушу менен биздин мушуру тамагыбыз даяр болду. Бул тамакты ак күрүчтү сууга кайнатып бышырып алып, ушинтип сонун гарнир жасап туруп берсеңиз аябай даамдуу, тоюмдуу, жеңил болот. Жана айтып кеткендей, ушу козу карындын өтө көп белокко бай, витамин С, витамин В деги эле бүт организмге пайдалуу сыпаттары көп. Ушундай жеңил тамактар менен
биздин өзүбүздүн иммунитетибизге, ден соолугубузга кам көрсөк болот. Рецепт жаккан болсо сөзсүз лайк басып, Чак каналына катталып коюңуз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.